Zoom программасынан окуучуларга кандайдыр бир конференция кылыш үчүн, сабак өтүш үчүн новая конференция деп басабыз. Бул жерден өзүңүздүн компьютериңизден же ноутбугуңуздан видеону жана звукту настройка кылышыңыз керек. Мисалы, ноутбуктан войти с использованием звука компьютера деп басабыз. Андан соң пригласить участников деген бар. Бул жерде жанакы кошулган контакт. Бул мынакей. Дагы башка контакттарды кошуш үчүн пригласить деп басасыз. Электронный адресине жөнөтсөңүздөр болот. Же болбосо контакттарды, жанакы кошулган контакттарыңызды белгилеп, пригласить деп басасыз. Ал контактка видео вызов барат. Принять деп кнопканы баскандан кийин ал контакт уже сиздин конференцияңыздарга катыша алат. Конференция өтүш үчүн ар бир окуучуңуз өзүңүздүн контакттарыңыздарда кошулуп турганы жеңилдик болот. Конференцияда катышуучуларга экрандан кандайдыр бир нерсе жазыш керек болсо, же болбосо кандайдыр бир презентацияны көрсөтүш керек болсо, Zoom программасынан демонстрация экрана дегенди басабыз. Совместно использовать звук компьютера дегенге галочка коюп коебуз. Себеби биз сүйлөп берип аткан нерсе аркы окуучуларга, катышуучуларга угулуп туруш керек. Тандайбыз. Мисалы, бир презентация болсо, презентацияны совместно использование деп басабыз. Андан кийин өзүбүздүн презентациябызды иштетебиз. Мынакей биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү слайд. Эгер ушул слайдтан кандайдыр бир суроолор пайда болуп калса, же болбосо бир нерсени белгилеп, чийип көрсөтүш керек болуп калса, Zoom программасынан комменттер дегенди алабыз. Рисовать, же болбосо текст, же метка, өзүбүзгө керектүү нерсени алабыз. Мисалы, бир нерсени белгилеп алыш үчүн бир стрелканы алабыз дагы. Мындай белгилеп коебуз. Мисалы, экини круг алыш керек болсо, экини кругка, же болбосо кандайдыр бир стрелка менен бир нерсени көрсөтүш керек болсо, стрелка менен көрсөтөбүз. Ошондой эле 4 бурчтук чийсек болот. Бурчтуктун ичине метка койсок болот. Мынакей ар кандай түстөрдү тандап алсак болот бул жерден. Мынакей кызыл түс, жашыл түс. Бул жердин баары уже кереги жок болгондон кийин, кереги жок болуп белгилеп бүткөндөн кийин очистить деген кнопканы басып, очистить все рисунки деп басабыз дагы. Комменттерди жабабыз дагы. Кийинки слайдыбызга өтүп кете беребиз. Ал эми экранды кандайдыр бир доска иретинде пайдалана турган болсок, анда доска сообщений деп тандап алабыз дагы. Жанакындай эле галочкаларды коюп совместно использование деп басабыз. Бул жерден актай эле доска чыгат. Карандаш ручкалары менен өзүбүзгө керектүү маалыматтарды, тексттерди жазсак болот. Өзүбүз каалаган жерге алып барып койсок болот. Досканы колдонуп бүткөндөн кийин
жаап коебуз. Дагы бир нерсе, өзүңүздөр онлайн конференция өтүп атканда ушул өтүп аткан сабагыңыздарды өзүңүздүн компьютериңиздерге жаздырып сактап алсаңыздар болот. Бул үчүн подробнее дегенди басасыз, записывать на этот компьютер десеңиз, мынакей запись кетип баратат, өзүңүздүн компьютериңизге сакталып калат. Конференция бүткөндөн кийин остановить запись деп койсоңор, бул автоматически өзү видео деген папкага сактайт.